Азыр көпчүлүк аял затына жаш кыздарга туура өмүрлүк жар тандоону айта кетсеңиз. Ичпеген, чекпеген, бирок намаз окубаган жигитке турмушка чыгуу туура болобу дейт. Кандайга чыкса болот, кандайга чыкпаса болот. Мен азыр ыймандуу балдарга чыккыла деп айткандан да эме болуп калдым. Чын. Намаз окуйт десе эле баардыгы тегеле субханалла онда идеальный эмес экен. Намаз окуп алып деле былчып салып аткандарын көрүп атам. Ошонун себебинен субханалла мен сырдакана жерден Алла сырдакана жер тийгиле деп айтам. Сырдакана деген сөз билесиңер, сырдакана деген субхан сен ата-энең тааныган, сенин бир туугандарың тааныган, үй бүлөсү жакшына болгон эле бирөө эгер Куда түшсө, ошого эле субханалла сүйөт күйөт деп эле тийип кеткиле. Бирок чын-чынында эле карай турган нерсеси иманы каралат. Иманы каралат. Адеби каралат. Мына ушул нерсе. Анан эми буга точно буга тий деген нерсе эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эркекке караганда аялга шариатта укугун аябай катуу өйдө кылып таштаган. Силер укуңарды билгениңерде азыр укмуш болмоксуңар да, чекесине жетмексиңер. Пашу чүмөлөйүн, памай катейин деп турмаксыңар. Субханалла. Кыз кишинин тандоосу аябай чоң. Силер тандай аласыңар. Көп нерсени тандай аласыңар. Бирок ошол мезгилде да кээ бир убакыттарда мындай бир акылга жүрүп коюш керек. Силерге эң чоң жакшылык каалай турган ким экенин билесиңер? Ким? Ата-энеңер. Бирок ошо ата-энеңер дагы субхан имандуу болсо сонун болмок. Бирок ошол ата-энеңер мисалы бирөөнө турмушка чык десе, машалла ошого чыкканыңа жакшы деп ойлойм. Анткени билет ким экенин. Бирок акчасына, бийлигине, ушундай нерсесине карап субхан турмуш курулбайт. Соп-сонун красавчикке вообще халкка тийип алгандар бар субханалла. Укмуш. Демеле ушундай мен кандай эле я как за каменной стеной деп субханалла ушинткендер дагы бар. Бирок тие келгенде эле карасаң субханалла ошол камень башына тиет да. Ошол себептен бицепси, трицепси, моундайына башын төрт-бүштүк кылып алгандарга тие бергендер эмес. Башынын ичинде бир нерсе болгондорго тийгиле. Шудастар, эч бир субханалла жанакындай бир эмек эмес. Кээ бирлер бар, акчасы бар, бирок мээси жок. Бирөөнүн мээси бар, бирок акчасы жок субханалла. Ошо бир айтайын дегенде ким экен? Эң чоң нерсеси иман менен карагыла болду. Бардыгы тең үч эле нерсени карап калдыңар азырчы. Денесин, колундагы айфонун, анан айдап жүргөн машинесин. Болбосо субханалла денени качать этип алган, машинени арендага алып алган, телефону болсо рассрочкада. Андай эмес субханалла. Жашоо аны менен болбойт. Ошон үчүн силер жашаганга кийин эртең күндө ушу менен мындай балалуу болуп, ушул менен очор бачар болуп кетем деген үмүттө болсун.